Кубаныч Ногойбаев 2014-жылдын 25-октябрында Бишкектен Оштогу 20-24 аскер бөлүгүнүн төө моюн чек ара тозотуна өз ыктыяры менен кызмат өтөгөнү кеткен. Бирок арадан 3 ай өтпөй анын жансыз денеси кайтып келген. Жалгыз небересинен айрылып боздогон Замира Ногойбаева аскер жаман, урат, өлтүрүп коет деп укчу элем. Ошондой эле болду деп көз жашын төгүп отурду. Жоқ дегенім ол жерге 5 күнге қой ташқа қалса, жұмасында қаттап тұрып білмекмін де, ұшы баламды сабап атсам да алып кетіп қалмақмын. Мұшыл, біз өз емес, бізге даже баламды албай деле қалшықпын. Жұмысы атасы инвалид, жаңғыз бала. Өсі болбай сұранып кетпеді бе? Бізден 3 балабыз бар болчу. Ең ұлысы Қанат. Шу Қанаттың ең бірінші баласы ушул болчу. 96-жылы төрөлгөн. Бишкектен биринчи роддомдон төрөлгөн. Чогуу турчубуз, келин улум болуп эле чогуу турчубуз. Биринчи класска чейин ушу жакшы эле жүрүштү. Биринчи класстан экөө характер менен сошлись, экөө ажырашып кетти. Анан неберем ушу бизде эле калам деп өзүнүн немеси менен кылган. Келин улум деле макул болуп мейли, биякта бизде эч ким жок. Өсү бул жерде биздин менен эле калып калган. Биринчи класстын оту. Анан ошол бойдон эле жакшынакай жүрүп, папасы менен эле, мамасы менен эле общаться этчи. Папасы Москвада өсүнчө эметип, мамасынын өзүнүн семьясы бар. Бирок общаться этип эле жакшынакай, эч бир мындай ажырашып кеткендей немеси жок болчу. Өз-өзүнө кичүү балабыздай болчу. 18ге чыкты, солдатка барам, военный болом деп, өсү суранып, өсү жасылып алып, ошко суранып жасылып атпайбы. Биз барбай эле кой дегенбиз. Солдатты ойлотабыз, кой, барба десек, жок апа, мен бир эле жыл экен, бат эле келип калам. Деп ошентип болбой жасылып кетти ошко. 2 айдай служить этти. Октябрда кеткен. Анан звонить этип турчу бат эле. Башка ар бир башка телефондор менен звонить этип, жакшы бүт баары жакшы, тамагыңызды эле сагынып атам, бүт баары жакшы дечи. Анан 10 ошентип звонить этип эле 10 январь күнү звонить этти. Мен паспортумду салгылачы биометрический өтүшүм керек, командир требует деп. Эртеси күнү эртең менен атасы барып, Серехстан өткөрүп салам дегичекте 8:30 эле ошо звонок. Балаңар жоголуп кетти. Кантип жоголуп кетти? Силерге барган жок. Анын канаты бар бекен учуп келгендеги, акчасы бар беле. Сен солдаттарды бесплатно алып кете берет. Саат 8:30 баштап, саат 2-ге чейин телефонный звонок. Улам бирөө звонить этат. Жок бала. Истеп атабыз. Тоок кепечин бери карап чыктык деди. Ошондой кылып истеп атабыз, жок бала деп. Ошентип истеп атып, саат 2-лерде келип угушушту. Свердловскийден келди. Ушундай болуп, биз алып немеге экспертизага уруксат берип, кол коюп бергиле деп бир кагаз алып келип, атасы коюп берсин деп. Атасы кол коюп берди. Ошакта бир тааныштарыбызды бар дедик. Ошол ошентип 2:30-да ошентип угушушту. Анан эле кандай болду десек, ошентип туалеттин жанынан таптык деп биринчиси бирөө айтты. Туалеттин жанынан таптык деп. Дагы бирөөгө звонить этсем айтты, талаада бактын арасында ушу жерде экен дейт. Жипти каяктан алыптыр десем, ушу жерде палатка туруптур. Палаткадан кесип алдым. Телефондон ушинтип айтып атышат да. Палаткадан кесип алыптыр деп. Бычакты каяктан алыптыр? Ушу жанында штык ножу бар экен деп ушундай деди. Ошентип отуруп эле анан кийин алып келишти. Бияка алып келгенде карасак, баланын колу мындай ушталган бойдон. Биз сомневаться эттик. Бул эмне кече-кечине сүйлөшүп атса, бүт баары жакшы деп. Анан эртең менен эмне барып чуркап барбасын калыптыр балама. Момундайда турбасынабы, бетин карабайсыңбы? Бутун кара. Бутун карасаңар. Буту жерде тийип, тисеси бүгүлүп турат. Бул ошо балам жаны жок, эптеп эле бир немеде калган, комада, ошондо алып барып алып коюшкан. Анан баягы турса ушинтет да. Ошентип неметти, лепсыктап койдук, койгондон кийин папасы сразу Ошко кетти. Ошко барса жасылуусу бар. Ошол жерде житель как раз асылган жер тоң моюнда. Житель 8:30-да көрүптүр аялы. Киши көрүптүр да, Закиров фамилиясы. Көрүп туруп сразу аялына айтыптыр, штабка сен звонить эткин, бала асылып калыптыр деп. 8:30-да звонок болуп, алар билишкен экен. А бизге саат 2-ге чейин табылбай атат деп атты, көрдүңбү? Адегилер билген жок да биздин бирөө барып каларын. Бул бизде аябай изилдешти. Бул дедушка, бабушкасына экен, экөө ажырашып кеткен экен. Значит, бул эч ким немете албайт деди да.
карай албайт, жөн эле коюп коюшат дегендей кылып бальзамировать этип туруп баланы тыкайтып туруп салып жиберди. Анан бияка кайра независимый неме алып, прокуратурадан разрешение алып, кайра экспертизага алып келдик. Алып келдик, 1 айдан кийин чыкты. 2 саат мурун баланы сабашыптыр. Именно башка сабаптыр. Башта ссадиналар, теменной части удар, тупун предмет. Написано там, удар был тупун предметом за 2 часа до смерти ребенок. Колунда бар, кабыргасында бар, колдордун баары ушундай неме болчу. Анан деги ошто минтип айтыптыр, следователь дагы немелерин алып кетти запискалар. Бул жолдо баратканда бала урунукан машинада, ошондон ссадина пайда болгон деп айтыптыр. Это келесі көрөт окшойт кишилерди. Өлгөн балада кан жүгүрбөй калса каяктан ссадина болот. Экспертиза 2 саат мурун урулуп атса. Анан дагы мынтип коет, ошондон эметкендир, анан биз изгумация кылабыз. На каком основании? Өздөрүнүкүн туура эмес чыгарып коюш, анан анда Бишкек менен судиться ете берсин, суд менен эксперт менен. Биз эч кандай изгумация кылбай албайбыз. Баланыкын туура бияк чыгарды. Эмне үчүн дегенде бияка катышты сиңдим врач, военный врач болчу, ошол кирди. Дагы келинибиз кирди. Биздики жактан 4-5 киши кирди бияка. Кирип туруп, ошол жерден сразу эле карап туруп, ошол жерден сразу айтып, до 2 часа за смертью был ребенок избит. Башын баарын, алар чачтарын алышпаптыр, бияктан бир чачын албады. Ал эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Гүлмира Борулбаева бул иликтөө иштеринин жыйынтыгында Ош чек ара отрядынын саркери жана Төмөйүн чек ара заставасынын башчысы элеген кызмат орундарынан бошотулганын кошумчалады. Данный военнослужащий был призван на срочную службу в октябре 2014 года. 2015 жылдын 11 январында Ош чек ара отрядынын мөөнөттүү аскер кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер Кубаныч Ногойбаев асынып өз өмүрүн кыйган. Бул аскер кызматкери аскерге 2014 жылдын октябрында чакырылып, Төмөйүн чек ара заставасында кызмат өтүп жаткан. Бул заставада бир чакырыктагы аскер кызматкерлери кызмат кылышкан. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы аскер кызматкеринин өлүмү боюнча ички иликтөө иштерин жүргүзгөн. Бул иликтөө иштеринин жыйынтыгында Ош чек ара отрядынын саркери жана Төмөйүн чек ара заставасынын башчысы ушул окуяга жол бергендиги үчүн элеген кызмат ордунан бошотулган. Окуянын чоо жайын жана келип чыгуу себептерин Ош гарнизонунун аскердик прокуратурасы иликтеди. Расследование начальник пограничной заставы Төмөйүн, а также начальник Ошского пограничного отряда были освобождены от занимаемых должностей. Окуядан кийин аскер гарнизону өздөрүн акташ үчүнбү неберемди бир кыз менен сүйлөшүп жүрүп, ошонун айынан асынып алганын айтып чыгышты. Бирок бул версиядагы чындыкка дал келбейт деген Замира Ногойбаева. Кубанычтын өлүмүнө эч ким себепкер эмес жана шектүүлөр дагы жок болгондуктан 21 февралда бул иш жабылды делген катты аскер гарнизону жөнөткөнүн айтты. Бирок бул чечимге макул эместигин билдирген маркумдун жакындары апрель айынын башында аскер прокуратурасына жана башкы прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Атамбаевка, президент Кыргыз Республикасынын Атамбаевка кайрылайын деп, ушинтип баламды өлтүрүп туруп салып жиберишти. Силерге кат жазсам, жообун бер жактагылар эле жазып, сүрөтүн кайра берген жок. Мына сүрөт менен салгам. Ушу сүрөтү менен кошо салгам. Кайра что возврат фотографиям болсун с подписью Атамбаева дедим. Ничего нету. Эчтеке берилген жок. Өлтүргөн кишинин ошо неме жазасы тартылыш керек. Жаза тартылсын. Жолдубаевага да кирбейт, аяка да улам немет жазып атам, 2 жолу жаздым Жолдубаевага. 2 жолу жаздым, андан да жооп жок. Только биздики военный прокуратурадан чыкпай атат. Если бу жерден ушул эклердин баары жакшы бүтпөсө, биз пусть говорятка чыгабыз. Пусть говорятка немеден адреси бар экен, ошону алып туруп ошака чыгабыз. Бүт өмүр неме билсин, что ушундай баланы ушинтип өлтүрүп койгондорун. Что солдатка эч ким барбай эле койсун. Мен укканда солдат жаман өлтүрүп коет, урат дегендерди угуп ушу барбай. Жок дегенде кой ташка 5 күнгө калчы дегенбиз биз айылга. Кал десек болбой өз суранып кетпеди ошака. Эмне үчүн ушу альтернатива төлөп коюп эле балаңды жибербей койбойсуңбу дейт. Бүт барыбыз эле ошентип атабыз дейт. Биз ошо неметели десек балам өсүп барып келем деп койбоду. Военный билетти керек. Өз суранып кетип. Ошол. Ушундай ошо эки мен кайрылам. Атамбаев, Алмазбек Атамбаев, ушу баламды немесин жаза тартсын. Жөнүндө бирөөгө акча берип, сен мойнуңа ал ушул экен. Анан биз сени чыгарып кетебиз деген андай да болбосун. Аны да мен чувствовать этем, если ушу баламдыкын
жөнүнө калып эле бар да, бүт баары орто менен болсун. Жанагы судмед эксперт бальзамировать этип баламды ишти денесинде гогола невооруженным глазом заметно гоголасы бүт барчы, и ошону бальзамировать этип иштеги денесинде жок деген үчүн ошолорго уголовный дело ачылсын. Жана следовательге калп айтып бизди саат 2 чейин за нас водил. Балаңар табылбай атат, бир 8:30 эле табылыптыр. Ошонун баары бүт наказаниясын алсын. Башка деле неберем жок ушуну карап отурчубуз.